Бул кылым карыткан имарат Жалал Абад шаарына караштуу Ынтымак айрымында жайгашкан номер 96 Мыктарбек Төрөмаматов орто мектеби 230 орундуу. Жыл өткөн сайын калктын саны көбөйүп, окуучулардын саны өскөндүктөн жаңы мектепти куруу муктаждыгы жаралган. Шаардыктардын бул маселеси чечилип, 2 кабаттуу жаңы имарат салынууда. Курулуштун азыр бир 95% бүтүп калды. Мында калса ушу 1-сентябрга пайдаланууга бергенге даярданып атабыз. Азыркы күндөрү сырттан дагы благоустройство иштери жүрүп атат. Ичинде боёо сырдоо иштери башты бүтүп эле калды. Негизинен сырткы иштери калды. Азыр ичин класстарды бир чекетен баягы тазалап, боёп сырдап, мебелдерди коюп чыгып келип атабыз. Билим берүү мекемеси 1-сентябрда окуучуларды кабыл алууга даяр. Курулуш иштери дээрлик аяктап, ушул тапта мектептин алдына асфальт төшөө жумуштары жана ички жасалгалоо жумуштары жүрүп жатат. Азыр бул жерде ар бир мындай тамактар ысык сакталына турган техникалар, өздөрүнүн аппараттары бар. Ошолор келип орнотулат бул жерге. Жана ошондой эле кол эмгектен биз мындай техникаларды болгон эмес, техникалары келген, станоктору келген. Жаш кыздарды үйрөнүш үчүн тигүүчү цех, усталардын немесинде көбөйткөнбүз, адамдарды ичинде, сыртында жана ошондой эле буюрса бүтөт. Билим уясынын сыйымдуулугу 500 балага чакталган. Заман талабына ылайык салынган жайда жыйындар залы, кол эмгек канасы, ашкана, спорттук залы да каралган. Каржылоо мамлекет тарабынан каралып, 132 миллион сом керектелген. Класс кабинеттери бардык предметтердики өз-өзүнчө бар. Жакшы шарттары бүт бардыгы курулуп жатат. Буйруса азыр 1-сентябрга киребиз деген үмүттө турабыз. Азыр бизге дагы курулуш компаниянын башчысы келип, бул жерге бардык мебелдерин алып кирип, 1-сентябрда киресиздер деп сөзүн берди. Анан биз дагы даярдыктарды көрүп, мектеп мугалимдери менен биргеликте мектептерди жасалгалоого бардык шарттарды түзүп, аракеттерибизди жүргүзүп жатабыз. Буга чейин 3 нөмөттө окуу жүргүзүлүп, орун тартыштыгынан улам көпчүлүк окуучулар алыскы аймактарга каттап окуп келишкен. Эми балдарга өз айрымда эле билим алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Дөөлөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.